Барыңыздарга салам, сиздер менен кайрадан Кадам Москва YouTube каналы. Бүгүн биз дагы да болсо сонун суроолорду даярдап, Москва шаарына мекендештерибизге берели деп чыктык. Кандай суроо десеңиздер, ак калпак күнү кайсыл күн жана ошондой эле өзүбүз иштетип жүргөн 20 сомдуктун сыртына кимдин сүрөтү чагылдырылган? Ал эми үчүнчү сурообуз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү кайсыл жылы жана кайсыл числодо кабыл алынган? Албетте туура тапкандар үчүн кургол чыкпай Кадам Москва магазинибизден мондой болгон кийимдерди ала чыктык. Анда эмесе акырына чейин биз менен бирге болуңуздар. Эгер бизде 3 суроо болот, эгер 3 суроого тең туура жооп берсеңиз, Кадам Москва кийим дүкөнүбүздөн сизге белектерибиз бар. Кандай ловитсизге? Жок. Биринчи суроо ак калпак күнү кайсыл күнү белгиленет? 5-март. Дагы бир жооп? 5-март. 5-март. Экинчи суроо 20 сомдуктун сыртына кимдин сүрөтү чагылдырылган? Курманжандатка. Курманжандатка эне. Дагы бир ойлонобуз. Кайсыл числодо кабыл алынган? Мен билбейм. Калпак күнүн билбейсизби? Билбейм. Эмеши? 20 сомдукта кимдин сүрөтү чагылдырылган? Ким эле? Аны да билбейм, чын эле. Кыргыз Республика туура жооп берсеңиз, Кадам Москва кийим дүкөнүбүздөн белекке футболка берем. Ак калпак күнү кайсыл күнү белгиленет? 5-март. Экинчи суроо 20 сомдуктун сыртына кимдин сүрөтү чагылдырылган? Тоголок молду. Үчүнчү суроо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк кабыл алынган жылы жана күнү? 1991 31 август. Рахмат чоң. 3 сурообузга тең туура жооп бердиңиз. Кадам Москва кийим дүкөнүбүздөн сизге футболка. Жакшы турагыңыз. Кайсыл күн калпак күнү деп кайсыл күнү белгиленет? 5-март. 20 сомдукта кимдин сүрөтү чагылдырылган? Токтогул сатылган. Үчүнчү сурообуз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү кайсыл жылы жана кайсыл числодо? 1991 31 август. Сизге рахмат чоң. Биз ак калпак күнү кайсыл күнү белгиленет? Кандай дейсиз? Ак калпак күнү. 5-март. Экинчи суроо 20 сомдуктун сыртына кимдин сүрөтү чагылдырылган? Токтогул сатылган. Тоголок молду. Үчүнчү сурообуз Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк кабыл алган жылы жана күнү? 31 август. Быйыл 31 жыл болот да. Ошондо кайсыл? 1991 жыл болуп калган. Туура, сиз 3 сурообузга тең туура жооп бердиңиз. Кадам Москва дүкөнүбүздөн сизге футболка. Жакшылыктар кийиңиз, баке. Чоң рахмат. Сизге бир суроо. Калпак күнү кайсыл күнү белгиленет? 5 май. Кандай? 5 апрель. 5 апрель? Да. Жакшылап ойлонуңуз. Нет? 5 марта. Экинчи сурообуз 20 сомдукта кимдин сүрөтү чагылдырылган? 20 сом. Сом канчадан бери көрүлекмин? Өзүбүздүн эле Кыргызстанда иштетип жүргөн 20 сомдугубузда. Алык Осмонов. Тилекке каршы жооп бере албадым. Саламатта. Ак калпак күнү кайсыл күнү белгиленет? 5-март да. Экинчи сурообуз 20 сомдуктун сыртына кимдин сүрөтү чагылдырылган? 20 сом сыртында мен. Мондай эркек киши. Касым ооба, эркек киши ооба. Ким? Касым беле? Үчүнчү сурообуз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү кайсыл жылы, кайсыл датада кабыл алынган? Кыргызстандын эгемендүүлүк күнү, эгемендүүлүк 98-жылы. 3 суроо болот. 3 суроого тең жооп берсеңиз, Кадам Москва кийим дүкөнүбүздөн сизге белектер бар. Рахмат. Керек эмес, мен берейин белек сага. Мейли, бересиз. Не берейин белек? Не бергиңиз келет? Не берейин? Бергиңиз келет. Үчүнчү сурообуз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү кабыл алынган жыл жана күн? 31 август 91 жыл. Суроолорго туура жооп бергениңиз үчүн Кадам Москва кийим дүкөнүбүздөн сизге белек. Рахмат чоң. Биринчи суроо жооп бере алсаңыз. Биринчи сурообуз ак калпак күнү кайсыл күнү белгиленет? 5 май. 5 май. Май? Ой, март кой, март. Экинчи сурообуз 20 сомдуктун сыртына кимдин сүрөтү чагылдырылган? Токтогул. Үчүнчү сурообуз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк кабыл алынган жылы жана датасы? Август 31. 91 жыл август 31. Рахмат чоң. Берсек болобу? Калпак күнү кайсыл күнү белгиленет? Суроо берсек болобу? Жок. 1 минутага, буквально 1 минутага. Жооп бере албайм. Кыргызстан боюнча эле байке, эгер туура жооп берсеңиз, сизге белектерибиз да бар. Жок, шашаттым эле. Москва дүкөнүбүздөн эгер сиз биздин 3 сурообузга туура жооп берсеңиз, белек беребиз. Биринчи сурообуз ак калпак күнү кайсыл күнү белгиленет? Точно эсимде жок, эсиме чыгып калды мен. Үчүнчү сурообуз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк кабыл алынган жыл жана күнү? 31 август 91 жыл. Рахмат чоң. Сиздердин жообуңуздар туура болду. Кадам Москва кийим дүкөнүбүздөн сиздерге белек. Жакшы күндөргө кечириңиздер. Чоң рахмат. Жакшы.
Достор, мына ушинтип бүгүн биз даярдаган сурообузга канааттандырарлык жооп ала алдык деп ойлойбуз. Жана ошондой эле биз бул жерге Telegram канал калтырып кетебиз. Ошол жака кирип Кайдам Москва дүкөнүбүздүн кийим каталогун көрсөңүздөр болот. Айта кетчү нерсе достор, биздин Кайдам Москва YouTube каналыбызга катталганын унутпаңыздар. Эгер сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө жаза кетиңиздер. Алардын баарын окуп, ошол суроолорго да жооп алууга аракет кылабыз.